Cuma günü ata-enenin kabırın ziyaret kılığının fazileti. Mana. Özü kaysı günü dele ata-ene dünyadan ötüp ketse kabırın ziyaret kılıp turuş kerek tuğanlar barıp kaysı günü dele bolsa bolu öyle. Biro cuma günü özgöçö. Cuma günü özgöçö. Tirmizi'de, Tabarani'de gelip Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Men zara kabra abawayhi ev ahadihima fi kulli cum'atin gafarallahu Teala ve katabahu barran." Kim ata-enesin, je ata-enenin birösü ötüp ketken bolsa, je köteң ötüp ketken bolsa, cuma günü ziyaret kılsa, her cuma günü ziyaret kılıp tursa, Allah ağa soğup жазат, жана аны жакшы адам деп жазат dedi. Ата-енеси жакшылык кылды деп жазат экен. Ким бу дүйнөдө тирүү кезинде кадырлай албай, жакшылык кыла албай калгандар өзгөчө. Жалпы адамдарга жалпыча. Бирлери бар алхамдулилlah карап туруп, 10 жылдан бери зиярат кылбаган, 20 жылдан бери зиярат кылган, канча өттү, ушунча өттү дейт вообще. Бардымы? Жок, бир жолу барган жок. Gömгөндө барган, ошо ойдон барган эмес. Айтат элем, мынчалык кош көңүл болбош керек. Эртеги сен дагы өлөсүң. Сенин зияратыңа дагы эч ким келбейт. Бул жерде азыр мисал карап, башыңа кыйынчылык түшкөндө келип бирөө жакшы сөз айтып койсо канча жагат сага? Жагабы, жакпайбы? Эркек чай? Туурабы? Ооруп калганыңда келип туруп көңүлүн көтөрүп койсо канча жагат Жөнүнө дуа берип, жакшы болуп кетесиң. Вообще кыжалат болбоң деген кичине эле эки эле сөз. Ооруп жатканыңда, өлүп жатканыңдачы. Туган анчалык эле эме болбош керек да. Кош көңүл болбош керек. Пайгамбар сөз айткан: "Зуру кубуракум." Кабырыңарды зиярат кылып тургула. Зиярат кылып тургула. Fa innahu mudakkiratu lil maut. Бул силерге өлүмдү эстетип турат бул. Өзүңө да пайда, кабыргасына да пайда. Не деп атат мынаке? Гафараллаху таала лахум ман зара кабра абавайхи ау ахадихима фи кулли джум'атин гафараллаху таала лаху ва катабаху барран. Пайгамбар айтат: ким ата-энесинин кабырын эгерде экөө тең өтүп кетсе, же экөөнүн бирөөсүнүн кабырын эгерде экөөнүн бирөөсү өтсө, фи кулли джум'атин ар жумада барып зиярат кылса, Алла Таала анын күнөөсүн кечирет деди. Зиярат кылган баланын күнөөсүн кечирет экен. Баланын күнөөсүн кечирет. Ким зиярат кылса ошонун күнөөсүн кечирет. Жана аны жакшы деп жазып коет экен Алла Таала. Не деп жазып коет экен? Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ва катабаху барран деп мынаке. Жакшы адам деп. Алла жакшы адам деп жазып койгондон кийин бүткүл дүйнө жаман дей берсин. Кажети да жок, кызыктырбайт да. Allah seni жақшы деп аткандан кейін. Bir rivayette vakara Yasin. Bir rivayette gelip Yasin okusa deydi. Ne okusa? Ötken sabahlarda da ayttık hele, bilesizler mi? Yasin okuğanға soğup жазылып, günösü geçirilip. İbn Abi Dunya jana Bayhaqi özünün Şuab kitabında Muhammed ibn Vasi'den aytat: "Balagani annal mauta ya'lamuna bizuwarihim yawmal cum'ah." Мындай кабар жеткен, өлүктөр жаткандар ким жума күнү зиярат кылса, ошолорду билишет экен, ким келди деп. Чыдасызбы? Ким келгенин эмне кылат экен? Билишет экен. Ва яуман каблаху ва яуман ба'даху. Бир күн алдын, четверг күнү, бир күн кийин суббота күнү. Жума күнү жумушум көп, мен мамлекеттин кызматын өтө кыйын иштеп атам дегендер. Хорошо, анда 6-чы күнү. 6-чы күнү бир күн кийин бир күн иштер чыгып калса. Бир болот өткөндө дагы айттык эле туугандар, бир болот мындайда, бир тойго бараттым эле же жоксо бир дагы бир жамандыкка кетип аттым эле, кошо кирип коеюн депчи, по пути. Биздин азыркы сөз менен эле. Жок, бир болот максаттуу барыш керек. Барып кабырдын өзүнүн адеби бар. Көрүстөндүн өзүнүн адеби бар. Барып салам айтыш керек. Не кылыш керек экен? Баарына салам айтыш керек. Ассаламу алейкум ахлал кубур. Ягфируллаху лана ва лакум. Антум салафуна ва нахну бил атар.
Allah'ın salamı olsun ey kabir eğleri. Salamı sizlerdi Allah geçirsin. Bizdi dağı geçirsin. Sizler bizden aldın gettiler. Biz arkanlardan ile barabız. Aytыңыз şunu. Biz arkanlardan barabız dep aytыңыз. Барбай тұрғанда жашабай, бара тұрғанда жашаған жақсы. Өлбей тұрғандай жашап тұрып өліп қалғаннан көріп, өле тұрғанда жашай берген жақсырақ деп өзі. Шүн саламда ішкен. Ассаламу алейкум дара қауми муъминин, инна иншааллаху бикум лахиқун. Ей момындардың тұрақ жай жатқан дара қауми муъминин, момындардың түбөлүктүү турак жайы. Айтып атабыз. Ассаламу алейкум дара қауми муъминин, инна иншааллаху бикум лахиқун. Biz сөзсүз Кудай кааласа силерге келип кошулабыз. Канча деген алхамдулилля пайгамбарыбыздын айткан бизге дуалары бар. Көрүстөнгө барганда. Ассалаллаху лана ва лакумул афия. Алла Тааладан сураймын, силерге да бизге дагы жамандыктан сактоосун. Biz tирүүбүз, Алла Таалам ушу жашоонун жамандыгынан сактасын. Силер өлдүңөр, өлүмдүн жамандыгынан сактасын. Бизди дүнүйөнүн жамандыгынан, силерди ахиреттин жамандыгынан сактасын. Афиятты сурашты. Пайгамбар сураган. Бизге үйрөткөн ушуну. Ассалаллах, Алла Тааладан сурайм. Лана ва лакумул афия. Бизге дагы, өзүңөргө дагы, силерге дагы депчи. Анан кийин келип, алхамдулилля, канча мүмкүнчүлүк болсо салам айтканыңыздан кийин аларга Кур'ан окуп коеюн. Биз Ханафи мазхабта алхамдулилля Кур'ан окуп. Кур'ан окуганда дагы Мишкатул Масабих китепте келет.